Достор, біз бүгін Алтын Арасан ресторанына келдік. Спасибо. Умар Даданов, проектный сахар. Уборка қыласың? А мне детейін алдыларын олайсыз едеке? Таракандар жоқ бұл? 10 сантиметр өйде тұрады бүйтіп бар, Бірдің барып жуып келіп тұру, анан пек қалып қалғанна. Сол жерді ұмытып кетішкен. Тазалық қылқыштар шыл бір, да? А так в целом у вас хорошо, нормально. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, біз бүгін Алтын Арасан ресторанына келдік. Туғандар, мен мұрын ушул жерге келіп бір отырып кеткем, қалып айтпасам, анан ушундай тойханаларды бір сыйрадан қарап, білесіздер, өзіңіздер мындай сыртын ушундай сонун кылып жасап тұру, анан ичи кандай экен. Ошону сиздерге көрсөтүп коелук деймиз, да? Здрасте. Какое дело? Хорошо, спасибо. Умар Даданов, проектный сахар. Как вы? Спасибо. Можно пройти в кухню? Как раз был намекен? Той жол экен, да, как раз? Вот поэтому нельзя. Сейчас позвоню, ладно? Неге? У нас такие правила. Сейчас я позвоню. А где у вас кухня находится? Кухня на 2-м этаже. 2 минутки, ладно? Ну, пойдемте, покажите. Чего говоришь? Вас как зовут? Меня Октябрь. Бейджик как-то? Пока никого нету, бейджики мы не носим. А негізі азыр ресторан ашықта мисал келіп, тойға заказ Я қылырсы сейчас болып немножко тұрады. работаю, поэтому мне неудобно. Негізі ушындай, да? Негізі ол. Тойға заказ қылырсы болып тұрады. Алло? Тут с передачи пришли, не сахар. Можно, да, кухню показать? Туғандар азыр Алтын Арасан ресторанның кухнясының жанында астам аяқтан. Кіре өрәлі? Ошонда той жоқ, Құран оқыту жоқ, еш нәрсе жоқ, персонал ешкім жоқ, ішінде? Так. Той қачан бүттіле? Негізі? Кечен болды? Мурда күні. Мурда күні болды. Хорошо. Уборка қыласыңар? А мне детейін алдыларын олайсыз едеке? Алардыкын недавно бизде эме болгон, жагынданчы. Персонал бүгүн чыккан эмес, негизи күндө чыгат да. Анан бүгүн чыккан жок, ошон үчүн. А бұл полкалардың ылдый жақтарын жуйсыңар, Ооба. Büyük bарын. Ооба. Негізі халат бақилы чепчик бар ғой? Бар тиякта илинип турат. Сен аларды кімдер көресің? Жерде коноктор келип калат да. Анан аларга тияктан чепчик, бахила, халаттар испанан келгизебиз. Жақсы. Так. Ылдый жақтарын тарчы. Таракандар жоқ бұл? Жок. Негізі жақсы. В целом жақсы екен. А мне мұны жаңа алдыңар өзілер? Жок, ороп коебуз, кереги жок да. Қолдан болғанда, вычкалар тартып көрсетіп қой. Кечен бір ресторан орғанбыз. Барсақ, ичи вообще болбай отыр. Ичи. Анан ошондон кийин тойханаларды дагы көрсөтүп баштайлык дедик да ошол. Аяктарды вычкалар тартып көрсөтүп кой. Огнетушитель постоянно ушул жерде турабы, Огнетушитель бизде бурчтарда турат, негизи. Ошол бул жакта иштеп аткан алда деле ушул жерде турат, бүт бар. А бул жерлерди эмнеге жаппайсыңар? Эти кафель жерлерди. Что, айтып атпайм, технические были работы. Но что не успели еще пока. А так Качан целое. бүтөт? Технические работы. Так, санап жиним станция акыркы жол качан келди? Акыркы жолу бир айлыкта келген.
документтерин баарын текшерип баарын көркөчкөн. Болларга дагычы, бул бычактарга дагычы атыңыз ким деди? Бактыгүл. Бактыгүл. Бул бычактарга дагы сыртынан бул жерге маркировка коюшуңуз керек да, биз айтымда. Кайсылга колдонулат? Например, бул овощке колдонулса, бул этке колдонулат, бул на горячий, ошентип бөлүнүп буларга да жазылып туруш керек болчу да маркировкалар. Ушуну карап болду. А так в целом у вас хорошо, нормально. Тартып көрсөт кой бир сериал көрүш. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиздердин автоунааңыздар бузулуп жаткан болсо, автомен тиркемесин сунуштап кетмекчимин. Ал жерден мыкты адистерди тапсаңыздар болот жана анын иштерин дагы көрө аласыздар. Жана ошондой эле үйүңүздөрдө ширетүүчүнү издеп жатсаңыз, мыкты ширетүүчүлөр ширетмен тиркемесинен тапсаңыздар болот. Буларда да маркировка жок экен. Ушуларды да коюп койсо жеке. 10 сантиметр өйдө турат, бүт бар, Ооба. Жакшы. Бияктан эмне жазылат? Тамактар жасалат? Ошол деме духовка. Духовка, жарочная. Классно, жакшы. Уборканы постоянно эле кыласыңар, Каждый день. Той бүткөн сайын. Ооба. Той жокто деле кылынат, просто бүгүн чыгып коет. Бул жагы? Бул жак все уже бияктан чыгып. Жана эт бышырылган жер чыгып калат. Ушул жерден ушулат экен, А картон кагыздарды эмне койдуңуздар? Убираться легче было потом. Чачырабасын деп. Чачырабасын деп. Хорошо. Почище, чтобы было. Тамеки чегишпейт. Чегишпейт, жок. Ушул жерден эле жанагы не курить везде все. бериле турган тиги жака тамак иштери даярдалат, Көбүнчө 3-чү тамакты бияктан жасашат да, беш бармакты, устукандарды ушул жерден даярдап алып, анын үстүнө алып чыгышат. Жакшы кылып берип койчу бул жерде. Бияктарда бир сыйра бактылы бул жерлердин баарын тең бир сыйра уборка кылып коюшуңуздар керек экен. Бул жагын сонун кылып келип туруп, полдун баарын жууп, ар жактын баарын жууп көрсөт кой. Ушул жердин баарын тең жууп келип туруп, анан бияк калып калган да. Ушул жерди унутуп кетишкен. Тазалап коюңуздар ушул жерде. Кеттиңиз. Бул жерчи? Бул жактар. Бул жак уже гладильная. Скатерти. Өзүңүздөргө Өзүбүзгө, да. Кухня не имеет отношения. Бул жерчи? Бул жер уже тоже прачечная. Здесь тоже кухня не имеет отношения. Здесь в основном персонал. Хорошо. Бул иштеп атканыңыз? Бул эмне? Ошондо. Сотрудниктер келгенде ушул жерге отмечаться этип кетишет. Биз келдик деппи? Ооба. Достор, эгерде сиздер умрага барууну эңсеп жатсаңыз, Nur Travel компаниясын сунуштап кетмекчимин. Неге дегенде, Стамбулга жана Дубайга дагы барууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул жердеги турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. По технике безопасности ошондо мындай огнетушителдер бүт жакта эле турат, силерде. Залда барбы? Огнетушители, залда бизде сенсорные, да, датчики. Ошол датчиктер иштейт экен, да? Хорошо. А эти пепельница эмнеге турат, эжеке? Хозяин. Это Ну, это на улицу иногда просят, чтобы на улицу не кидали, мы астына чүрүп берип коебуз да. В целом, мындай караганда жеке бүт баарынан жакшы экен да бул жерденчи. Болардын баарын тең 10 сантиметр жерден өйдө көтөрүп турсуздар. Бирок жанагы мен айткан нерселерди кылып коюшуңуз керек да. Бизди жаман көрбөгүлө, ушул тойкана сферасы эле негизичи. Ушундай элди тосо турган чоң ресторандардын кухнясын эч ким билбейт экен. Азырчы кандай болгон, ошон үчүн бизге көрүүчүлөрүбүз айтып жатат да. Ошолорду бизге бир сырадан көрсөтүп койгулачы депчи. Азыр мисалы ушул жердин мен постоянно айтып келем бүт администратордун баарына айтынчы. Ушул жердин мисалы эси ушундай сиздерге удобство создавать этип берген, бүт жердин баарын кафель кылып, нержавейкаларды коюп, анан ошого жараша просто эле жөн эле уборка кылып берип коюңуздар да бизгечи. Болду ошол эле. Бул жерденчи уборка эле жетишпей атат да. Эттин алдын баарын тазалап, жана мен айткан нерселерди кылып койсоңуздар болду да. Анан келип туруп эле мындай болуп калып атат да эжекен. Бактылуу эже. Анан бул жака келгенде мисалы тетиги шкафтардын бул стейшн бул адашпасам ушунун артынан бери азыр таптаза да.
Анан тигил жактан жанагыл нерселерди унутуп каласыздар да, тияктан кичинекей эле нерселер. Бул жакка канчадан батат? 250. 250. А черный ход деген нерселер кандай болуп калат при пожаре, например? При пожаре ар кайсы выходы бар жерлерге биз өзүнчө табличка илип коебуз выходы. У нас 4 выхода. Табличкалар бар. Табличкалары бар, бүт барлыгы бар. План эвакуации бүт бар. Бияк неме эмес, э? Эмне эле жаңы клёмканат. Пластик эмес, жок. Бүт бардыгы гипсокартон. Биякта үстүндө инип турган гүлдөр дагы обработанный, противопожарный. Эме жидкость. Ушул датчиктер иштейт экен Датчиктер силерде. иштейт экен. Ошондо кухня жанагыл эле жер, тетиги эле жер болду, башка жок, э? Башка жок. А тигин огнетушитель бар. А техника безопасности план. Жаңы эле көрсөтүлгөн эмес го, план. План эвакуации дейт. Кайсыл жакта? Ар бир этажда. Бул жерди тартып көрсөтүп кой. Хорошо, жеке. Рахмат сизге. Бактылуу же. Бул жерде тартып койсоң, тойканады, алтын арашан, биринчи туугандар. Ошондо кыргызча жазуу менен жазылыш керек да, негизи мына иштөө убактысы деп турбай, ошонусу кыргызча жазылыш керек. Башка дагы рестораторлорго да айтып коеюн, андан кийин гана орусча жазылса болот да. Ошол нерсени да карап коюш керек. Рахмат эже. Туугандар, биз бүгүн Алтын Арашан тойкана ресторандайбыз. Ошондо болдук. Ичиндеги акыбалын сиздерге көрсөттүк. Анан өзүңүздөр деле билгендегидей көп тойлор болуп жатат бизде. Анан ушул 7-апрель көчөсүндө ушу менен өйдө чыкканда аябай көп тойканалар бар. Сиздерге кухнясынын акыбалдарын көрсөтөлү деп чечтик. Өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.